Өзгөндө 23 үйдө сел каптады. Балыкчыдагы уланган окуучулардын абалы турукту. Оштун тургундары мэриянын чечимин сотко беришти. Алдыдан ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Аны мен Аселе Бусурманкул кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Өзгөн районундагы Жылалды айылында бүгүн таңга жок 23 үйдү суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, сел малжандыктарды да агызып кеткен. Жамгырдан улам айылдагы Жылан-Сай каналына таштанды толуп, суу ага батпай ташыган. Жабыркагандар жок, куткаруучулар жеринде иштеп жатышат. Азыр сайдагы суунун деңгээли азайганы кабарланды. Министрликтен кошумчалашкандай, апрель айында жанчыл аба айына байланыштуу Кыргызстанда көчкү сел коркунучтары сакталууда. Балыкчы шаарында белгисиз газдан уланган 12 окуучунун абалы турукту. Саламаттыкты сактоо министрлиги алар ооруканада дарыланууну улантып жатканын кабарлады. Шаардагы номер 3 Канат Абдылдаев атындагы мектептин коридорундагы жаман жыттан 17 апрелде 8, 9, 10 класстын 14 окуучусу өзүн жаман сезип, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Экөө ошол эле күнү үйлөрүнө чыгарылган. Азыр бейтапканада жаткан окуучулардын 11-и кыздар. Балыкчы мэриясынын маалыматына караганда, алдын ала божомолдор окуучулар өзүн коргоодо колдонулчу газдан уланган. Милиция газды ушул эле мектептин окуучусу бейбаштык менен чачкан деген болжолду айткан. Учурда улануунун чоо жайын аныкталууда. Кыргыз-Иран кызматташтыгы жанданат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Джавад Зариф менен жолуккан учурунда айтылды. Тараптар эки өлкөнүн карым-катышындагы актуалдуу маселелерди талкуулап, саясий диалогду өнүктүрүү, банк, инфраструктура жана курулуш, инвестиция жана соода тармактарында кызматташуу боюнча конкреттүү кадамдарды таштоо зарылдыгын белгилешти. Иран тышкы иштер министри кечээ 18 апрелде Бишкекке расмий сапар менен келген. Анын жүрүшүндө Бишкекте өтүп жаткан Кыргыз-Иран бизнес форумуна катышты. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү маселеси парламентте талаш жаратты. Мыйзам долбоорунда белгилегендей, кимдир бирөө коалициянын курамынан чыкса, чечимге фракциянын ар бир өкүлү кол коюшу керек. Ошондой эле кайсы бир мыйзам долбоору биринчи окуудан өтсө, экинчи окууда 15 күн аралыгында каралышы керектиги жазылган. Мурда 3 айга чейин созулуп кеткен учурлар болгонун демилгелчилер белгилешүүдө. Андан тышкары иш боюнча чет элге чыккан депутат фракция лидеринин жана өзү мүчө болгон комитет төрагасынын макулдугун алууга тийиш. Келгенден кийин отчет берүүгө милдеттендирилет. Мыйзамда жумушка көп келбеген депутаттарга чара көрүү маселеси да каралган. Бирок бир топ депутаттар мыйзам долбоорун популисттик кадам катары сыпатташты. Жогорку кеңештин депутаттары жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун бүгүн 3-чү окууга жөнөтүштү. Мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар, Кыргызстан жарандары гана акылуу экени жазылган. Бул мыйзам алгач сунушталганда чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20%-нан ашпоосу керек деп чектөө киргизилген. Кийинчерээк ал алып салынып, медиа уюмдун чет элдиктерге таандык үлүшү 35%-дан ашпашы керек деген бөлүк калтырылган. Демилгечилер сунушталып жаткан өзгөртүүлөр телеканалдарга багытталганын, гезит жана радиолорго тиешеси жоктугун белгилешет. Ош шаарынын Монив көчөсүндөгү номер 1 көп кабаттуу үйдүн жашоочуларына таандык гараждарды мэрия алып салууда. Бүгүн адистер уна токтотуучу контейнерлерди атайын техникалар менен жүктөп кете баштады. Маалыматка караганда, гараждар жашоочулардын жер тилкелерине курулган. Бирок мэриянын чечими менен ал жерлер сатылып кеткен айтылууда. Тургундар кала жетекчилигинин бул чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен 17 апрелде шаардык сотко кайрылышкан. Мэриянын басма сөз кызматы чечим мыйзамдуу экенин, адистердин түшүндүрмөсү менен толук маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Мен 10 жылдан ашык жашап атам бул жерде. Негизи бул жер өзү домдун эле территориясы экен да, мурдатан эле. То есть домдон тартып алган эле түрдө болуп атат да бул территориянычы. Булар автотоктомолор жана автокой дирекциясынан эч кандай уруксат кагаздары жок болууна байланыштуу биздин башкармалык тараптан алдыруу иштери жүрүп жатат.
Ош мэриясы гараждарды эмненин негизинде алып жатат. Кала жетекчилигинин мындай кадамы чын эле мыйзамдуу. Толук материалды кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышынан көрсөңүздөр болот. Биздин берүү саат 19:00 башталат. Кара суунун Кыргызчек айылынын тургундары булганган суу ичишүүдө. Анткени таза суу курлары 1 жыл мурун казылып, ошол боюнча калып кеткен. Жергиликтүүлөрдүн маалыматында аймактагы ооруканага суу чыкпай, себебин аныктоо үчүн техникалардын жардамы менен аштырышкан экен. Мунун айынан ал жерлерге таштандылар толуп, суунун булганышын шарттоодо. Ал эми оорукана жетекчиси бул иштерге тиешеси жоктугун билдирүүдө. Деги эле таштандыга толгон түтүктөрдү ким калыбына келтириши керек? Нуржамал Баргыбаева иликтери. Бул жер бир караганда таштанды төгүүчү жайга окшоп көрүнөт. Дал ушул акыр чекирдин түбүнөн Кыргызчек айылына таза суунун куурлары тартылган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында 1 жыл мурун аймакта жайгашкан райондук ооруканадан суу чыкпай, себебин аныктоо үчүн Ош шаардык суу каналы ишканасынан экскаватор менен каздырышып, ошол боюнча калыбына келтиришпептир. Жаман нерселер ташталып, элдер ичип атышат. Анан кийин мындай коркунучтуу да болуп калды. Жаш балдар түшүп кетиши мүмкүн. Чукурлуган боюнча турат. Же эл көмөбүзбү, же бизге айтышпады. Коркулуп жүрөбүз, эми бирөө көмүп койсо жакшы болот эле депчи. Эми биз кимге айтышыбызды билбей калдык. Айыл боюнча казылып калып кеткен 2 жер бар. Мунусунда абал жакшыраак, бирок ден соолукка зыяны тиерин аймактык оорукана дарыгерлери айтышкан. Жашоочулар залакасын билишкени менен акыр чекирге толгон сууну пайдаланууга аргасыз болуп келишүүдө. Эгер бул жерден кокусунан суу токтоп калса, кайтарып эме болгон жерден кайтарып обработка болбостон бизге барып бул жака ичип аткан сууларга мусор аралашып, бул өздүк гигиенага дагы, ден соолукка дагы, балдардын өсүү эмелерине дагы баарына зыян деп ойлойм. Ал эми Ош шаардык суу каналы ишканасынын өкүлдөрү өздөрүнө караштуу куурларды каздырган соң жаңыланган деп билдирүүдө. Оорукананын жетекчилиги болсо тургундар айткан түтүктөрдү каздырган эмеспиз деп билдирди. Алар 1 жылдан ашуун убакыттан бери Ош шаардык суу каналы ишканасынын эсебинен таза суу колдонушууда. Себеби ага чейин ооруканага келчү ичүүчү сууну жергиликтүүлөр тарттырып алышып, жетишсиз болуп келген. Жок, байланышта казганга биз өзүбүз техникабыз болбосо барып казганга. Биз айыл өкмөткө кайрылабыз. Буга чейин чуба акционерный общество бар эле, мына айыл өкмөт өздөрү бөлүп алган суу боюнча. Алар тазалап беришет эле. Бул жерде мурдадан өзү мына элдер суу алган экен, казышып ошол бойдон ачык турган бойдон калган экен. Ошол бойдон калган бул жер. Анан айыл өкмөт эл өздөрүнүн соопу деп коет, булар бөлүнгөн да, соопу болуп бөлүнүшкөн, ошол элдер өздөрү карап көмүш керек эле да. Чындыгында оорукананын чиешеси жоктугун айыл аймактын жетекчилери ырастайт. Себеби оорукана менен катар коммерциялык багыттагы объекттер Ош шаардык суу каналы ишканасы менен келишим түзүшкөн. Ал эми казылган жерлерден тургундар суу пайдалануучулар бирикмесинен уруксат алышып, түтүктөрдү улашыптыр. Мындан улам айыл өкмөт аталган бирикмеге кошумча каражат бөлүп, оңдой турган болууда. Бизде мүмкүнчүлүк бар, бюджеттен бул эми калкты таза суу менен камсыз кылуу биздин бир милдетибиз да. Жергиликтүү маалымдеги маселе, буну биз чечишибиз керек. Белгилей кетсек, турак жайларга таза суу тартып кирүү үчүн суу пайдалануучулар бирикмесинен макулдук болушу керек. Анын негизинде жарандар өз эсебинен түтүктөрдү орнотушат. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Мына ушун менен кабарлардын күнүзгү чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чекиткеji сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Алдыда бар айы, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.